Assalamu alaikum, alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Qaynicem, üy bile kelişpestikке kiyilgişip kүйөөм талагыңды ала бер деп айтты. Эми биздин жашоогандай болот. Азыр экөөтең бар. Аллах сізден разы болсын. Болуптур. Мындай маселелерде Кудайым үй бүлөлүк маселе. Бул биздин жалпы эле кыргыз улутунун дагы өзүбүздүн элибиздин башындагы эң бир мындай кейиштүү адамды койбогон чындап кейиткен маселелерден үй бүлөлүк маселе. Мүмкүн көпчүлүк сиздер билбейсиздер, ар ким башына түшкөн өзүнүкү билет. Бирок мына бул жерде отурган молдекелердин бардыгы ушул үй бүлөлүк маселелерди ар кимдикин уга берип, талак маселесин уга берип башы ооруду бардыгынын. Кудайым жеңил кылсын. Бул ар ким өзүнүн милдетин билбегендиктен бир туугандар. Эркек катары өзүнүн үйдөгү дагы, шарияттагы дагы милдетин аткарбайт. Көпчүлүгүбүз билебиз. Аял болуп өзүнүн шарияттагы да, үйдөгү да милдеттерин көпчүлүгү аткарбайт. Ар ким өзүнчө мен аткарып атам деши мүмкүн, бирок баарыбыз толук аткарбаганыбызды жакшы билебиз. Андыктан мына маселе биринчиден бу жерде кийлигиштер бул бир тараптуу сөз. Кечиресиздер, муну жазган кишиден да кечирим сурайм. Кээде мындай ойлор эки тараптан тең угулуш керек. Шарият бир тараптуу угуп, дароо эле ошонун сөзү менен өкүм чыгарып койбойт. Эми сизди да түшүнөм. Мына мындай нерсе талагыңды ала бер деп эрини мындай айтышы, ортого жана тууган уруктардын кийлигиши бул жакшы иш эмес туугандар. Шариятыбызда, Куранда аят бар. Эй эркектер, силер аялыңарга кийим болгула, аялдарга. Аялдар эркектерге силер кийим болгула деген жакшы Алла Тааланын насаты бар. Sonra неге айтат бул нерсени? Эй, Кудайдын атын айтып, пайгамбарыбыздын атын айтып, ошол жерде нике кыйылдыбы? Алланын аты менен адал болдуңар, бири-бириңер арам элеңер. Мындан ары ошол Кудайдын атын дагы, пайгамбардын атын дагы динибизди уят кылбай, кыйылган ак никени бузбай, ортоңордогу бири-бириңерде болгон катаңарды бири-бириңерге жеткирбегиле дейт. Жанагы Куранда аялдар эркектерге кийим, эркектер аялдарга кийим болсун дегеничи. Моно кийим биздин абийирибизди жаап турат. Мына мен азыр ушинтип туруп силерге көрмөм. Эгер бир эле жерим уятым ачылып калса, мен отурам мындай. Эл көрбөсүн дейт. Мо Куранда айтылган эркек аялга кийим болсун, аялдар эркекке кийим болсун деген, абийириңерди уятыңарды жапкыла деген. Нике кыйылдыбы? Ортодо Алланын аты айтылдыбы? Ак нике суу ичилдиби? Эми баш кошконго ыраазы болдуң беле ошондо күбөлөрдүн алдында? Эми аракет кыл. Эми андан нары эр болсоң, аялыңдын айыбын жашып, эркек атаңа да апаңа да айтпа аялыңдын айыбын. Келин эриңдин айыбын эжеңе айтпа, ағаңа айтпа, апаңа айтпа. Күйөө баланын кайненеси күйөө баланын айыбын билбесин. Каяктан билет ал? Көшөгө силердики болуп атса, силердин үстүңөргө эч ким кирип барбаса, силердин чечиңер денеңерди башка бирөө көрбөсө, үй бүлөдөгү негизги ушундай чыккан айып кемчилик үй бүлөнү куруп аткандардын өзүндө. Анан ашыкча дагы бизде ушундай болуп калган сырттан кийлигишкен адамдар да бар. Мейлі ал кайненеси болобу, кайненеси болобу, кайнагасы болобу, кайнатасы болобу, кейбир үй бүлөдө ушундай кийлигишип, аралашып, ырыкты бузгандар бар. Ак никени бузганга өзү билбей, ошол ишке барып койгондар бар. Сураныч, айланайын аталар, апалар, карындаштар, инилер, акелер. Үй бүлөдөгү болгон нерсе очок. Кыргыз илгертен ошентип айтып келген. Бул очок. Сиздин очогуңузду башка бирөө келип күйгүзбөйт. Эгер сиз тутанталсаңыз очогуңузду, сиздин очогуңузга башка бирөө келип аралашпайт. Эгерде сиздин очогуңуздун үйүңүздө эмне үчүн үй шариятта? Неге биз эшик кылып башка бирөөдөн мындай талага жашабайбыз? Төшөгүбүздү жайып алып, үйдө жашайбыз го. Сиздин үйүңүздөгү айыпты сыртка ким чыгарат? Айып өзүбүздө биринчи, сураныч. Ар бир үй бүлө ушуга көңүл бөлөлү. Эркек катары мен өзүмдүн келинчегимдин айыбын айтпашым керек. Эгер мен ушуну шариятта көрсөткөндөй кылып, пайгамбарыбыздын хадис бар. Ким өзүнүн аялынын айып кемчилигин жашырып, ошого чыдап никесине жашаса, бейиш деген. Кайсы бир аял өзүнүн эринин айып кемчилигин жашырып, эч кимге айтпай, ошо менен ак никени урматтап, сыйлап жашап кетсе, кыял жоругуна чыдап, бейиш деген.
Жөнөкөй нерсенин артынан, кичинекей сөздүн артынан, бир-эки кыял жоруктун артынан, келишпей калган башка бирөөнүн аралашканынан эрди катын бекем болсочу, ортого эч ким аралаша албайт. Бирөөнүн айткан сөзү менен андай бекем кыйылган, Алланын айтылган ак никени бузуу өзү бул акмакчылык. Ошон үчүн мындай нерселер болбосо экен. Кудайдан тилейм чындап, ортоңордо Кудайым никеңерди бекем кылсын. Бул монобу талак туурасындагы маселени бул жердеги ошол казыяттынбы, жашаган жериңизде имамдынбы, билимдүү адамдардан сурап алышыңыздар керек. Талак түшкөн түшпөгөнүн ал өзүнчө маселе. Бирок жалпы үй бүлөлүк маселе бизден ушундай көйгөйүбүз бүгүн сураныч. Үй бүлөм тынч болсун десеңиз, үйдүн ичиндеги айыпты башка жака чыкпасын. Силердин айыбыңарды эч ким билбесин. Кайненеңиз билбесин, кайнатаңыз билбесин, кайнежеңиз билбесин, кайнагаңыз билбесин. Үйүңүз ошондо сак болот. Кичинекей гана нерсе, үйүңөрдө болгон нерсени башка эмне тиешеси бар? Сыртка чыктыбы? Ал жөн жатпайт, ал ырбайт. Чыккандан кийин болду, силердин ушул бүтүлүү буюмуңарды, ак никеңерди бузат. Мындайдан Кудайым алыс кылсын. Сураныч, жаңы үйлөнгөндөр болсо, үйлөнөм дегендер болсо, никеге баш моюн сунуп баш коштуңузбу? Никеңизди бекем кармаңыз. Бул сиздин милдетиңиз. Көрүнгөнгө аялыңыздын айыбын айтып, көрүнгөнгө күйөөңүздүн айыбын айта берсеңиз, ал үй бүлөнү сактай албайсыз. Мыкты үй бүлө болсоңуз, бири-бириңиздин айыбыңызды бири-бириңер гана белгиле. Куд эле шариятта никеден кийин көшөгөнүн ичинде бириңердин денеңерди бириңер көргөндөй эле башка эч ким көрбөйт. Айыбыңарды башка бирөө көрбөсүн. Башка бирөөгө чыкпасын. Анда никени сактайсыңар. Анда силер чыны Куранда айтылгандай жашайсыңар. Анда ошол үй бүлөгө башка чоң сооптуу иш болбосо дагы бейиш болот. Onu Peygamberimiz vada kılgan. Musulmanlar ынтымактуу жашайын десеңер, үйüm бекем болsun, очогум бекем болsun, ешпесин десеңиз, анда айыбыңызды башка бирөөгө айтпаңыз.